Эшелон көпүрөдөн шакылдап шукулдап өтүп, тешкен тоого, тоннелге жакындап, артындагы мөлтүлдөп кызарган оту көрүнбөй каларда, паровоз жана суу алып, аз да болсо тыныгып кеткен кичинекей станция менен коштошуп жаткансып, алып тарчасынан бардык булкунган күчү менен бир бакырды. Узакка созулган жаңырык аскадан аскага урунуп, абаны солкулдатып, теректерге түнөгөн таандарды уйкусунан чочутту. Жаңырык басылып чуулдай түшкөн таандар тынчып, бул чөлкөмдү кайрадан жымжыртык басты. Ошондо гана жанагы поездден түшүп калып, бадал түбүнө бекинип жаткан киши суунун астынан чумкуп чыга калгандай абадан кере-кере жутуп, энтиге дем алды. Эшелон улам ары узаган сайын дөңгөлөктөрдүн темир жолго тыкылдап урунган дабышы да бастагандан баштап акыры угулбай калды. Бул түнү теректер жалбырак күйүп жатты. Кара тоонун капчыгайында түн караңгы. Төрөгөндөн бери Сейденин уйкусу куштун уйкусундай сергек. Азырда ал жүлүндөй биликтин жарыгында баланын астын кайра кургактап, бешикке өбөктөп, эмчек эмзип уктабай отурат. Төрдө жуурканын сыртынан чапан-чупанды калың жамынып, кайненеси жатат. Кемпирдин каарлыгы жеткен. Жөтөлгөндө өпкө койдой онтойт. Алы жок. Басса турса сыйынганы жалгыз Кудай. Я жараткан, өзүңө тапшырдым, деп азыр түшүндө да булдурап сүйлөп коет. Анткени менен Сейде колхоздун жумушуна кеткенде эптеп бала бакканга жарап жатат. Мунусуна да шүгүр. Кантсин анан байкуш. Баланы катындар иштеген жерге көтөрүп барганда көкрөгү кышылдап энтиккенине, чарчаганына да ыраазы. Жалгыз келининин туңгучу оңойбу. Түн ортосу небак ооп кеткен, бирок уйку келбейт. Кайдан келсин? Заманынын мындай болуп кетерин ким билиптир? Согуш. Деле бир журттун түшүнө кирип көрбөгөн алаамат согуш жүрүп жатат. Герман, фашист, повестка деген угуп көрө элек сөздөр чыкты. Айылда күнүгө ызычуу, күнүгө баштыктардын жонун асып, кош, кайыр кош, ыйлап агыла деп, тебетейлердин көзүнө баса кийишкен эркектер топ-тобу менен аскерге кетип жатышат. Арабалар узап кеткенче дөңсөдө турган катын калач тымызын ыйлап, анан сумсая тартып унчугушпай үйлөрүнө таркашат. Замана эмне болот, кандай болот? Кеткендердин кайра келери болор бекен? Өткөн жайда чабандын кызы Сейде ушул айылга келин болуп келгенде, бул там салынып бүтө элегиле. 4 көз дубалы тургузулуп, үстү жабылганы болбосо жумуштун эң кыйыны, карашыбак, кумшыбагы башталып элек болчу. Булардылар колхоздун жумушунан бошогон убактарда арачолоодо иштешти. Мүмкүн Сейденин бактысы да ошондо ушул сыяктуу арачолоо ачылып келди бекен. Ал күйөөсөккө тамдын артында ылай тебелеп жүргөндөй жыргал кез дагы бир келер болсочу. Арыктан билектей жылымчы сууну бери буруп коюп, өздөрү топурак менен саманды кетмен деп аралаштырып, жоон санга чейин түрүнүп алып ылай тебелеп жүргөндө, күйөөсү аны кайра-кайра толмоч колунан кыса кармап, билмексен болуп ылайдын астынан бутун баса коюп тийишип, экөө алышып ойной кеткенде, Сейде кара күчкө чурмуя түшүп, "Койчу эми, болду. Бала болуп кетесиң да", деп коёр эле. Бирок кайра эле өзү күйөөсүн эркелеп, мойнунан кучактап, кыткылыктап күлчү. Бетиңди карачы, туташылай, кебетең кантет. Сен өзүңчү. Элден мурун өзүңдү карачы. Ушинткенде жерде жаткан кемселинин чөнтөгүнөн Сейде ар качан кичинекей таш күзгүнү ала коюп, күйөөсүнө көрсөтпөй тетири бурулуп карана турган. Өзүнүн ылай чачыраган, албырган бетин көрүп, ошого ыраазы, жаш балача сүйүнүп күлөр эле. Бетке чачыраган ылай да кеппи. Чачырай берсин. Андан кишинин сулуулугу кемийт беле. Кечинде агын сууга жуунуп, сыртка өрүктүн түбүнө төшөккө жаткан кезде, салкындаган денесинен өзгөчө бир таза жыт уруп, көңүлү куштай көкөлөп, күйөөсүнө сунала бой салып, кандайдыр бир толукшуп турганын өзү да сезе турган. Ошондогу алар ишке жаткан түндөр да башкача беле. Кандай? Асмандын бир четин ээлечүүдөй заңгыраган бийик тоо кыркаларынын арсак-терсек чокуларындагы мөңгүлөр, жайнаган жылдыздар астында ак седептей күңүрт жалтылдап, көз алдыда турар эле. Тоодон соккон коңур сыдырым бети башын аймалап желпип тургандай көрүнчү. Арыктын ар жагындагы орто орун беденин арасынан түнкүгө ташталган суу шылдыр-шулдур булдуруктап, анда-санда бытпылдыктап бөдөнө үн салар эле. Алыштын башындагы жалбыздан келген буркураган жыттайт. Күйөөсүн ыктай берип, колун жумшак кыймыл менен мойнуна арта салып, эркелер эле. Түнү менен канча жакшы тилек, илгери үмүт, ниет кылынар эле. Тамташты салып бүтүшсө, бирин-экин мал күтүп, турмушта оңошсо, анан Сейденин төркүндөрүнө барып, алардын астына түшүшсө.
Турмуштун рахаты эмнеде экенин Сейде ошондо билип калды. Экөө тең жаш, булчуңдары күчкө толгон, бири-биринен бир карыш алыстагысы жок, бири-бирине имерилишет да турат. Өз колдору менен жай салып, эл катары түтүн булатып, очоктуу бүлөө санына кошулушкан. Анда күндүн кандай өтүп атканы да билинче эмес. Тамдын карашыбагы аяктарда согуш чыкты. Ошол болду. Көп узабай жигиттер аскерге жөнөй беришти. Мурункунун баары түш катары эле өтүп кетти. Коштошкондо жүрөктү ачтырган күйүт али да күнү бүгүнкүдөй көкүрөгүндө турат. Айылдын четине узатып чыкканда көпчүлүктөн тартынып Сейде оюндагыдай кучакташып коштошо албады. Алар бири-бирине кол сунуп, ушуну менен кете беришти. Жөнөөчүлөр тигиндей узай түшкөндө гана Сейде уятын коюп, күйөөсүн акыркы жолу кучактабай, өпкүлөбөй калганына, ичимде бала калды окшойт деген бүлөмүк кубанычын айтып жетише албаганына катуу кейиди. Ошол өкүнүчтүү арман, орундалбаган тилек, таркабаган чер ошондон бери жүрөктүн башына кандай уюп таштай салмактанат.